Саламатсыңарбы окуучулар, кутмандуу күнүңөр менен. Силер менен кезектеги сабагыбызды баштасак, кыргыз тили мугалими мен Таникулова Шайыргүл Сарыбаевна. Баарыңарга жагымдуу күн каалап, бүгүнкү сабагыбыздын алтын эрежелери менен таанышып алсак, сабакты кунт коюп угуп, көрөбүз, берилген тапшырмаларга жооп беребиз, сабакка активдүү катышабыз. Чыңгыз Айтматовдун дос жөнүндө айткан учкул сөздөрү менен тааныша кетсек. Дос кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче, бактылуу кезинде да билинет. Дос деген ыйык нерсе, эгер аны баалай билсе. Дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат. Ачуу душман, акыл дос. Акылыңа акыл кош. Балдар, силерге суроо келиши мүмкүн, эмне үчүн дос деген маанидеги сөздөрдү айтып калды деп. Бүгүнкү сабагыбызда дос менин досум деген теманын негизинде сабак өтөбүз. Жана бүгүнкү сабагыбыздагы максаттары менен тааныштыра кетсем. Жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп аласыңар, өз оюңарды берилген схемага салып, үлгү боюнча айтып бересиңер. Сабакта өтүлгөн лексиканын активдүү колдонуп, берилген тапшырмалар аркылуу ой жүгүртүүңөр, элестетүүңөр өнүгөт. Досум, классташым деген сөздөрдүн маанисин терең түшүнүп, бири-бириңер менен мамиле түзүүгө көнүгө бересиңер. Бүгүнкү сабагыбыздагы жаңы сөздөр менен тааныша кетсек. Ишеничтүү, кичипейил, берешен. Ишеничтүү, надежный, кичипейил, уважительный, берешен, щедрый. Демек, балдар, жаңы сөздөрдү кайталап алдык, анда эмесе кандай, ким деген суроонун негизинде сөз айкаштарын түзүп алсак. Ким? Кандай классташ? Кичипейил классташ. Кандай бала? Берешен бала. Кандай окуучу? Эмгекчил окуучу. Кандай кошуна? Жакын кошуна. Кандай дос? Ишеничтүү дос. Кандай кыз? Тарбиялуу кыз. Демек, балдар, сөз айкаштарын түзүп алдык. Анда эмесе төмөндөгү класстерге көңүл бурасыңар. Кандай адамдар менен дос болосуң? Кандай адамдар менен дос болушубуз керек экен? Анда эмесе баарыбыз биргеликте окуйбуз. Менин досум берешен, эмгекчил, акылдуу, кичипейил, чынчыл, шайыр, тарбиялуу, сулуу жана ишеничтүү. Демек, биз дос тандаганыбызда дагы ар дайым ушул сапаттарды карап, дос тандап мамиле түзүүбүз зарыл экен. Эми бул сүрөттөргө көз жүгүртөбүз. Сүрөттө эки баланын достугу, классташтыгы жана дагы ортодогу билими, ынактыгы көрүнүп турат. Сүрөт сабагынан же болбосо эмгек сабагынан дейли, кагаздарды кыркып, экөө бири-бирине кеңеш суроо менен өзүнө керектүү нерсени жасап жатат. Ал эми бул сүрөттө болсо эки достун сабак кылып жаткан учуру экен. Бул достор футбол ойноп жатат экен. Силер дагы өз алдыңарча элестетип көргүлөчү. Биз досторубуз менен ар кандай учурларда дайыма бирге жүрөбүз, бирге турабыз. Футбол, баскетбол жана башка ар кандай оюндарды ойнойбуз. Сабак учурунда болсо сабактарды аткарып, түшүнбөгөн суроолор болсо бири-бирибизге жардам берип, ар качан ар убакта бирге болобуз. Эми ушул сүрөттөрдүн пайдаланып, кыргыз тили китебибиздеги менин досум деген ырды силерге көркөм кылып окуп бере кетсем. Менин досум Нагима. Нагима деген досум бар. Үстү башын булгабайт. Дүкөндөрдөн көйнөктү сатып бер деп кыйнабайт. Башкалардай такылдап
ал сүйлөбөйт жалганды. Ата энесин кубантып, дайым берет жардамды. Өз алдынча оп-оңой, көлдө билет сүзгөндө, адат кылды өзүнө, дайыма таза жүргөндө. Көрдүңөрбү балдар? Нагима ар дайым таза тыккан жүрүп, үстү башын булгабай, ата энесин кыйнабай, көйнөк сатып бер деп кыйнабайт экен. Жана дагы башка сабактардан дагы ар дайым 5 окуган акылдуу кыз болуп эсептелет экен. Силердин дагы ошондой досторуңар барбы? Эгерде болгон болсо, айтып бергиле. Ал эми кыргыз тили китебибиздин 45-бетиндеги 1-көнүгүүгө көңүл бура кетсек, берилген диаграмманы толтургула. Мен досум жана ортосундагы окшоштуктарды байкап айтабыз. Мен досум. Бирге окуйбуз, бирге китепканага барабыз, бирге ойнойбуз, бирге сабак даярдайбыз, бирге эс алабыз. Диаграмманы дагы толтуруп алдык балдар. Бүгүнкү сабакта биз эмнелерди билдик? Сөз айкаштарын түздүк, текст окуп суроолорго жооп бердик, жаңы сөздөр менен тааныштык жана ырды көркөм окуп дос деген кандай болот жана дос менен кандай мамиледе кылганды үйрөндүк. Анда эмесе балдар, кезек үйгө тапшырмага келип жетти. Үйгө тапшырма 46-бет 3-көнүгүү. 3-көнүгүүдө менин досум деген текст бар. Ал эми үлгү кылып бизге 2 сүйлөмдү жазып койгон. Менин досум абдан сулуу, анын көздөрү кара. Ушул менин досум деген тексттин ичиндеги сөздөрдү пайдаланып, өзүңөрдүн досуңар жөнүндө аңгеме түзүп жазасыңар. Жана жазган тапшырмаңарды мага WhatsApp аркылуу жибересиңер. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Балдар, ынтымактуу достордон болгула. Ар дайым урушпаган, ынтымактуу, дайыма бири-бириңерди түшүнгөн жакшынакай достордон болгула. Бүгүнкү сабагыбыз жаккан болсо, балдар, саламатта калгыла.